Достор, бұл Өскенекенің екінші аты чыгып келди. Бүгін базар коргонго ат тартканы бардым эле. Ошол жерде угуп калдым bunun историясын. Бүгүн базарга келген экен 600 миң деп. Кийин содалашып ошол мага айткан аке алган экен, ага пайда берип мына Өскенеке алыптыр. Азыр Өскенекенин жанына келдим. Калган маалымат Өскенекенин өзүнөн болсун. Өскенеке бу базардан алынды бүгүн. Бүгүн алып келдим базардан. Талаш болуп. Бир айтып бербейсизби кантип колго тийген? Менден мурда историясы келет да бардык нерсенин. Ооба. Небе? Мен эми кымбат айтып атты эле дегеси. Ошо 600 миң деп кирген экен да. Бул 3 жашпы бул? Ооба, таза эми пышты экен да, таза пышты экен. Небе, тиштерин али буза эле экен. Небе? Мен бир сураганымда күнү ысып калган. 300 миң сом деди да. Түшүп калганда сурапсыз да? Ооба. Эртең менен өзү кымбат айтып атты эле. Кийин ошо сурасам 300 миң сом бересиң деди анда. Чал айт ошо издеп. Башка аттарды алып жүрдүм эле кийин. Бирөө ошо үкелер алды өзүнүн. Ошо аттын эгесинчи айылдаштар. Алар гана пайда берип алдым да мен. Ошентип Өскенекенин колуна келип калды. Бул өтө семиз экен. Эми достор, кыйнабайбыз. Нары чабып, бери чабып. Бул кабырга бир 2 эл 3 эл чыгабы эле. Ошода бул минилбей эле турган ат окшойт өзү. Ооба, минилбей эле багыл турган ат экен да. Бу токой эле минип алдым азыр. Бу кандай аттарга барат экен сурадыңызбы? Же сурабай эле алдыңызбы? Мен ошо алган адамдан сурадым да. Не дейт? Жакшы аттын баласы болчу, эми мага сага историясын айткан али болбой калды деди, убакыт аз болуп. Өзүнүн эле бир жакшы аттын баласы эле, ошон үчүн алдым дедим да. Бул эч кандай жанагындай Россия, аргын-паргын эмес. Кыргыз жылкылар. Ооба. Мына. Бир жакшы аттын баласы да. Достор, катуу семиз экен, анан кийин бутунда чачыгы бар экен. Бул чачыкты туяк эми кыргыз жылкыларда деле көп кездешет. Мен билген чекирлердин туягы да ушундай чачыктуу. Мына Тайотта эмблемасын баскан экен. Эми билгендер жазасыздар буюрса. Базарда деле айтып атты Тайотта экен депчи. 3 жаш. Анан кийин но тишин буза эле экен достор. Буза эле экен. Анан боюн тарттыңызбы? Өскенеке. 1.50 үстүнө чыгат да. Эми 1.50-нин го үстү. Тартпадыңыз, а? Жок. Мына. Ошум семиз экен да. Өтө катуу семиз. Анан баасын канчага коесуз? Пайда болсо бересиз да? Пайдасын алган пулума пайда чыкса эле берем. Канчага алганыңызды айтасызбы? Ооба. Мына. 145 миң сомго алдым. 145 миң, достор. 600 миң деп кирген экен базарга. Кийин анан өзүнүн эле тааныш үкелерине саткан экен, аларга пайда берип, мына Өскенеке алыптыр. Эми бул аттын историясы ушундай. Кыскача айтканда. Бышты. Таза пышты. Тишин буза эле экен. Анан базарда кандай бу токулуп кириптирби же жөн эле жетелеп кирдиби, текшерип алдыңарбы, кандай болду? Ооба, токулуп эле келди. Току минип турду, көрүнгөнгө бербеди да, семиз депчи. Анан ошо акырында алгандан кийин бирөө минип туруп ат салды аттарга каза. Атка баргандары мощный экен да, башынан алгандары, атка баргандары. Калмай барат аттарга. Ооба, ошонун үстүнө кызык эле алып алдым мен. Көрүп туруп алсыз да демек. Алар өз содап атканда карап турдум да. Карап турганда ондай жерде ат салып атты. Атка кандай басып барса ошондой барып кетип уруп кете берет экен баа. Эчтемени билбейт экен да. Главный качпайт экен. Жүрөгү ток. Коркуп сезим жок экен атка барганда. Бирок ушул турушта улакка сала турган болсо бирок бузулат. Эми умооча болбойт. Жөн мингенге деле ал ийген. Басмай тарткандарын карасаң го кирип кетти ичине. Өтө семиз, Мына дагы жанагы күтөм дегендердики экен да. Ооба. Буну биринчи арыктатыш керек. Арыктатып, суутуп, эле аткыл алам дегендерге жакшы нерсе экен да. Үстүлөрүн көрсөң ошум жоон. Азырда кичине мындай кой бергениңизде жакшы жүгүрдү. Эми семиз атка мындай аракет кылган эми жеңилге эле кирет да. Бу арыктап жеңил десе суугандан кийин сонунга жеңилдеп калат ат. Бирок моундай семиздегидей баспайт да. Жеңил басат экен. Мына достор, эми билгендер бунун историясын жазып калтыргыла, туугандар.
Мына ушул ат. Чоң аттай эле басып жүрөт. Баасыны сиз канча койгонуңузду айтпадыңыз, а? Ошого пайда берсе, Кудай кааласа бересиз. Мен эле ат кылам деп ат кылам деген адамдар болсо кичине пайда берсе берем ушуну. Мына достор. Эми али акең кичине расходторубуз бар. Онду видео тартырган расходторубуз бар. Ошону берсе кичине пайда берсе берем. Мына достор көрдүңүздөрбү? Жанагы дыйкандын колунда кымбат айтыла берет. Бирок мынтип колдон колдукка өткөндө бир кыйла эле сенасы түшөт мына. Эртең менен бир топ эле акчаны айткан экен. Кийин барып мына түшүп бүтүрүлгөн сенасы ушул болуптур. 145 миң болуптур. Буга чейин көп аттын сенасын айтпайт элек да. Эми ачык айтсаң шыр кетет да. Эми бир попробуй деп көрөлүчү. Өзгө алиңде кымбат алып, алиңди сата албайбыз эми. Колдон келишинче арзаныраак алып, арзаныраак чыгарган аракет кылтабыз да. İşinizge ийгилик болсун. Бул экинчи атыбыз, достор. Анда эмес азыр 3-сүн алып чыгат. Анда маалыматын беребиз.